Демек жаштыгыңан илим алыш керек, Убакытты жөнөн өткөзүп салбасам, заман деген ушундай экен да, күн чыгып бата берет экен. Кийин өкүнүчтүү болуп калат экенсиң, мындай мээңде бирдеме болбосочу. Бирок ошондой убакытты биз жөн өткөзбөйбүз деген мыкты кыргыздын атуу жигиттери келип отурат. Бүгүн бизде мейманда. Бүгүн бир адамдан бир китеп долбоорунун негиздөөчүлөрү жана уюштуруучулары десек болот. Табылды Муратбеков жана Бакай Акылбеков, андан сырткары бизде сүйүктүү китепти жакшы окуйм жана китептин сүйүктүүсү десек дагы болот. Батырбек Марсбек уулу. Кутмандтарыңыздар менен. Бирге болсун, рахмат. Китеп сүйүүчүлөр да кырчы китеп сүйүүчүлөр уктабайт да булар, бул инсандар. Эң сонун. Ошол Табылды Муратбеков, сизге сурой берсек, ушул бир адамдан бир китеп долбоору качан негизделди эле? Деги эле бул жөнүндө кененирээк маалымат айта кетсеңиз. Бир адамдан бир китеп деген долбоор бул Актаалда башталган долбоор. Анын негиздөөчүсү ушул жигит Бакай Акылбеков деген. Эмче Бакай өзү баштап берсе туурараак болот да. Чоң рахмат. Бир адамдан бир китеп деген долбоор ушул жылдын башында башталган, 7-январда башталган. Эң алгачкы Актаал районунун Коштөө деген айылында башталган. Бул долбоордун келип чыгышына көптөгөн себептер бар. Анын бирден бир себеби мен өзүмдүн окуучу кезимде китеп окубай калгандан себеп болду да. Эмнеге дегенде кийин студент кезибизде анын китепке кызыгып, анан Кыргызстандын бардык туш тарабын кыдырып көрсөк, бардык эле жерде окшош экен да. Биздин эле мектепте десек, мисалы 100 окуучудан сурасаң, 2-3 кол көтөрөт, өз алдымча китеп окуйм депчи. Мектеп предметин жакшы көрөм, хобби. Анан муну кантип сүйдүрүшүбүз керек? Коомчулукта жаштар китеп окубай калды, эл китеп окубай калды деген себеп бар. Анын эң биринчи көп себептери бар, китеп окубай калыштын. Анын эң биринчи себеби ошо китепкананын жабыктыгы, китептердин жетишсиздиги болот экен да. Мисалы айылдарда, региондо, шаарда дейбизби, жакшынакай мына жаңы чыккан китептер болбосо, кайсы китепти окуйт да? Мисалы мурдакы менен мажбурлап окута албайбыз. Ушул маселени чечип алыш керек болуп, мамлекет тараптанбы же чет элдик фонддору баарын карап көрсөк, ал жактан мындай мисалы мамлекет тарабынан деле, мисалы улуттук китепканабызга деле мындай китеп сатып алып койгонго 1 сом бөлүнбөйт экен да. Ошону бир эл тарабынан, жаштар тарабынан, жалпы журт тарабынан чындыгы элдик долбоор болсун деп бир адамдан бир китеп деген долбоор болду да. Идеясы ушундай келет. Эгерде биздин айылыбызда же болбосо мисалы Актаалдын бир айылында дейли, Баятовдо да болгон. Эгерде 1000 адам жашай турган болсо ал жерде айылда 1000 адам жакшынакай эле жаңы чыккан бирден китеп берсе, 1000 китеп бар, китепкана пайда болот экен деген идеяны баштаганбыз. Азыр ушул айылда башталып, Кудайга шүгүр, Кыргызстанда кече күнү 80-чи китепкана ачылды. Аябай жаңы заманбап болуп. Анан 60 миңдей китеп жетти. Дээрлик бир 16 миллион сомдун каражаты инвестиция жасалыптыр да китепке. Эң сонун идея болсо, чынында Бакай мырза келиптир. Азыркы тапта негизи долбоордун иштөө процесси кандай жүрүп жатат? Канча киши баягы эмгектенет мында? Негизи бир адамдан бир китеп бул Бакай өткөндө эле бир кайсы бир мамлекет тарабынан бизге сунушталган долбоор эмес, эл аралык уюмдар тарабынан сунушталган эмес. Же болбосо мамлекеттик бюджеттен атайын каржы бөлүнүп ишке ашырган долбоор эмес, бул чыныгы элдик долбоор. Бул жерде ишке ашырып аткан Бакайдын өзү стоматолог, тиш дарыгер. Мисалы, азыркы 80 китепкана дегенде деле аркасында мындай 80 деген сан болгону бирок өтө чоң мээнет түшүп турат да. Өтө чоң. Анан аны ишке ашырганын баарысы өз ыктыяры менен ишке ашыргандар. Айылдын жаштары, мектеп окуучулары, студенттер, анан айылдан чыккан тың чыкмалар да. Кыргызстан боюнча ишке ашты. Ар бир областта, ар бир районго чейин жетти. Кече гана 80 китепкана деп биз көлдүн Барсконуна барып келдик. Эң сонун. Ал жерде ишке ашыргандар дагы ушул айылдан чыккан эле, биякта Бишкекте окуп жүргөн студент кыздар, балдар биригип алып, Россияда иштеп жүргөндөр биригип алып, кызматта иштегендер өзлөрүнүн жардамын кылып, айтор миңдей китеп менен сонун китепкананы ачып коюшту да. Азамат, сен аракет кылсаң берекет. Аты жакшы болот да. Бир адамдан бир китеп деп. Ар бир адам бирден нерсе ойлоп, мында Кытай мамлекети ар кимиң бирден бирдеке ойлонуп келесиң дейт экен да. Эң сонунда ушу ар бириң бирден китеп ойлонгула жазгыла десең аракет кылат. Себеби азыркы жаштарыбыздын көбү урматтуу көрсөлөр баарын карасаң эле телефон турабы? Телефон менен эле күнү түнү
илгерки баягы кыргыз жыттанган оюндар калбай калды, чүкө оюну дегендей. Андыктан бир жакшы долбоор кылышты, ийгилик калай деп. Ооба, чынында бирок эми баягы телефон деп айтып беребиз, бирок уюлдук телефондо кээ бирөө деле чынында ал жакка деле китепти жаздырып алып деле ал жактан деле окуса болот. Китептен окуганга эмне жетсин, чынында. Китеп билим булагы, билим чырагы демекчи. Батырбек, бул жака сен кандай дейсиң? Кандай бул балким сенин ата-энең деле баягы мажбурлап оку деп баштагандыр, андан кийин балким сүйүп кеткендирсиң. Ооба. Чынында биздин айылда мурунку китепканабыз эски китепканалчы. Ошондой эле ал жакта китептер дагы көбүнчөсү союз учурундагы китептер эле да. Анан баягылар бизге жеткиликтүү болчу эмес да. Ошондо окуучулар да көп каттачу эмес. Анан ушул бир адамдан бир китеп долбоор аркылуу китептер жетти бизге. Эң сонун Бул деген караңгылыкка бир чырак алып келгендей эле болду да биз үчүнчү. Ошол күндөн баштап китепканага каттап баштадык. Китептерди ушул байкелерибизден сурап, кайсы китепти окусам болот депчи. Анан байкелерибиз да жардам берип колдоп турду. Ошонун аркасында китеп окуп баштадык десем болот. Айтчы, Батырбек, ушуга чейин эң жакшы көргөн чыгармаларыңдын бири кайсы болду? Аябагында. Канча китеп окуганын кошпойт. Ушуга чейин китеп окуганда бир 50ге жакын китеп болуп калды, буюрса. Канчанчы класстың ошондо? Өзүм 10 класс. Эң сонун. 50 китеп окуптур. Чынында мен өзүм дагы эсептегенден коркуп атам, себеби мен 50ге жетеби деп коркуп атам да. Биз сизди 5-класс экен деп ойлоп элек. Жана бир жыл эрте окуп калгам. алардын ичинен кайсы чыгарманы? Алардын ичинен Каныбек деген Касымалы Жантешев атабыздын чыгармасын окудум эле. Чынында ушул чыгарма абдан жакты. Мен ушул чыгарманы окуп атып чынында ыйлап дагы ийген учурлар болду да, көздөн жаштар кыйылып. Эң сонун. Жана ошондой эле тарыхый чыгармалардан Сыңган кылыч. Эң сонун, чынында мага жаккан чыгармалар сага да жагыптыр. Андан кийин Бакай мырза айтсаңыз, бул акын жазуучулар менен, ошондой эле китепканалар менен кандай иш алып барып жатасыздар? Азыр ошо бир адамдан бир китеп деп мындай китептерди жеткирип алуу максатында баштадык элек. Анан Кудай бурса иштер уланып атат да, улам комплекстүү болупчу, барган сайын колдоп, коштоп атышат. Мына мисалы ошол 60 миң китеп жетти, 60 миң китепте ошо бюджети 15-16 миллион сом бюджет экен да. Анан буга акын жазуучуларыбыз үчүн да өтө чоң пайда да. Мисалы китептери өтөт, басмаканадан мисалы Сыңган кылыч келдер, мисалы бүгүн чыкса бүгүн турбай калды, ушунчалык өтүп атат да, өтүмдүүлүгү жакшы, элден да талап күчтүү. Анан акын жазуучулар менен иштешүү жагы ошол, акын жазуучулардын китептерин колдон келишинче максималдуу таратканга аракет кылып атабыз региондорго. Анан алар ошол акын жазуучулардын баягы мыкты жазган, бизди колдогон инсандар ошо региондорго чыгып эл менен жолугушуп атат. Кечээ Барсконго Зайырбек Ажыматов деген акын агабыз барып келди, коштоп. Анан Кыргызстанда төрө кыдырып, эл менен баягы мындай теле берүүдө же болбосо башка жакта эме кылган башка экен, маек кылган. Анан элдин өзү менен жандуу жолугушуп, ырын окуп берип, китебин окуп берип, ошол жерде жолугушуу башка экен. Анан акын жазуучулар менен ушундай иштешип атабыз. Анан китепканалар болсо азыр ачылып атат. Анан ошол ачылган боюнча эле калбай эле да. Мисалы ушул Батырбек сыяктуу окурмандарыбыз Кыргызстандын 7 дубандан чыкты. Батырбекти болсо Көлгө, Ысык көлгө, Нарын шаарына чоң семинарга спикер катары чакырышты. Ошо 50 китеп окуган баланы башка жакталарга да жуксун, көрсүн деп. Анан мындай жалпы жолунан алып караганда жүрүш жандуу болуп атат. Акын жазуучулар менен иштешип атабыз, китепканалар менен иштешип атабыз. Анан мисалы китепкана биздин айылыбызда мисалы кышында 500-600га чейин мисалы окубайт деген сөз, эл окубай калды деген сөз бекер экен да. Мисалы биздин айылыбызда жумасына 500-600 адамга чейин китеп окуучулар болду да. Анан Кыргызстан боюнча анан кийин ушу азыр китепканаларды ачып атсак, кандай окурмандар көбөйүп атат буюрса. Андан кийин да пландарыбыз бар да. Ошо китепкананы окутуу боюнча чоң интеллектуалдык оюндар республика боюнча. Андан кийин китепканаларды заманбапташтыруу деген сыяктуу көп пландарыбыз бар да. Азыр мындай жалпы жолунан алып караганда Кудайга шүгүр, мындай иш жакшы кетип атат да. Жандуу. Жигитке жетүүчүнөр аздык кылат дегенде, баягы устаттан шакирти кыймурат дегенде, ийгилик калайлы окуй бергиле. Анан бул тиш доктор жагында да иштеп атасыз, жакты таштап койдуңузбу? Суроону көп беришет да. Анан мындай кээ бир учурда бир аз кыйналган учурларыбыз болот. Мисалы региондорго оңой эмес, чында эле ошо 80 китепкана дегендин артында көп тийишиптер атат ал да. Мисалы 5-күнү Алайга чыгып кеткен учурларыбыз болду. Алайга чейин барып Алайга чейин, Чоң Алай, Чаткал, Тажикстан чегарасына чейин. Баткенде Лейлек, Чоң Тала деген айылдар бар. Бул жагы болсо Аксы, Кыргызстан 7 дубан кыдырдык.
Анан ошого да рахмат кесиптештерге, үйдөгүлөргө туура түшүнүп дагы уруксат берип, анан мындай айтайын дегеним, убакытты туура пайдалансак жетсек болот негизи. Дагы көп иш жасасак жетсек болот. Аракет кылсак болот. Анча пайдасыз оюндарда жүрүп, анча пайдасыз иштерден баш тартсак болот, сөзсүз болот. Дагы көп нерсе убакыт тапсалат. Негизи ошо өзүңүздөр айта кеттиңиздерде, баягы Кыргызстандын жети дубан баягы жерлерин баарын кыдырып келе жатабыз депчи. Анан ушул кыдырганда сиздерге кимдир бирөө балким көмөк көргөзүп жаткандыр себептегенде баягы алардын баарына барып келишти эле чынында бир аз оорчулук мисалы алайга чейин барып келиш канча деген каражат керек. Бул жагын кандай кылып жатасыздар? Бизде уюштурууда ушундай сүйлөшүлгөн. Долбоорду элдик долбоор депчи. Айылдан чыккан жаштар өзлөрчө болуп, айылдын мыктыларын таап, аларга кайрылышып, алар болсо китеп түрүндө, каржылык түрдө колдоо көргөзүп атат. Анан ачылышка келгенде китепканалар чогулду, китептер чогулду, анан китепкана ачылат дегенде, мына айылда бир өзгөчө жаңылык кылып атабыз да, сөзсүз түрдөчү. Бишкектен атайын мындай чоң белгилүү инсандарды алып барып атабыз. Ошол Алайга барганда деле, мисалы, Алайдын Кабылан көл деген айылында болдук. Кабылан көлгө барганда Бишкектен Нуржит Кадырбеков деген маданият маалымат жана туризм министринин орун басары, Оштон Ыдырыс Айтбаев деген Төкмаккан агаларыбыз барды. Анан Бишкектен ошо Бакай менен болуп бардык да. Анан каражат жагын дегенде ошо уюштуруучулар өзлөрү көтөрүшөт. Ар бир айылдын өзүнөн. Эң сонун. Аны алдын ала келишип аласыздар. Алдын ала алар айтышат, бизге бул адамдарды чакырып берсеңер дейт, биз ошолорду чакырып беребиз дагы, анан алар жолакы башка чыгышаларын көтөрүп беришет да. Мындай экен да, эл сөздүн кадырын түшүнсө, мындай залкар адамдарды менен жолугушуудагы жаштарга болгон пайдасын түшүнсө, каражат аябай калат экен. Азыр мисалы Баткенге булагай чакырып береңиз, билетин алып бергенге даяр турат, спонсорлорубуз даяр деген адамдар аябай көп да. Ошол нерсе Таласта дагы бар, Көлдө бар, Нарында бар да. Мындай айтканда, элдин жүрөгүн ачып алсак эле, баягы каражат деген маселе, же болбосо башка убакыт деген маселе болбой калат экен да. Жакшы долбоор сунушталып дагы сабырдын түбү саралтын дейт. Ушинтип аракет кылып иштей берсек, балким кийин урпактарга жакшы маалымат болот экен. Илим алып калсак, билим алып калсак дегенде, устаздарыбыз айтат го, баягы бир аалымдын үйүндө 3 комната китеп бар дегендей. Демек, адам окусак болот экен, аракет кылсак болот экен. Бирлик китепти кучактай бербей, мына Уйса Батыр мырзага ийгилик кылайлы, бул дагы бир Кыргызстандын бир бурчун тааныткан азамат сага да, азамат. Негизи ошо айта кетсең Батырбек, балким баягы сен азыр 50 китепке жакын ошо 50 китепти окудум дедиң. Анан балким ошо мындан кийин дагы китептерди дагы көп окуйм деген балким алдыга койгон максатың бардыр. Же болбосо жок, мен баягы китептерди окудум, бул болсо менин хоббим. Мындан сырткары дагы менин башка өзүмдүн пландарым бар демекчисиң. Негизи китеп окусаң башка жумуштарга деле жетишесиң да, башкаларына делечи. Китеп окуу кайра ошолорго дем күч берет да, мындайча айткандачы. Башка жумуштар жасаганга, мисалы, китеп окуп туруп, физикалык жактан өнүктүрсөң болот өзүңдүчү. Эң сонун. Ошондой эле интеллектуалдык, руханий жактан дагы өнүгөсүң да. Азамат. Чыңгыз Айтматов атабыздын айтканы бар го. Сен китепти ачсаң, китеп сени ачат дейт да. Дал ошол сыңары китеп бизди ачып берет. Анан биз өзүбүздүн максаттарыбызга өзүбүз жетип алабыз да. Эң сонун, сөз байлыгыңа дагы Вали. Ошо Бакай мырза айтсаңыз, алдыга койгон пландарыңыздар бардыр өзүңүздөрдүн себептегенде, мына жакын арада эле бул башка региондор түштүктү карай барыптырсыздар, эми мындан башка дагы кандай пландарыңыздар бар жакын арада? Пландар ошол азыр Кудайга шүгүр, баягы китепкана ачып, эл жакшы ишти колдоп, жакшы иште жарышып атабыз десек жаңылбайм да. Анан азыр 80 китепкана болду, Кудай берсин, Кыргызстанда 1200 китепкана бар экен. Ошонун баардыгы жаңыланып калса, жакшы китептер жетип калса деген оюбуз бар. Андан кийин ошол китеп окуу боюнча, мисалы азыр кайсы бир баягы эрежесиз мушташ болобу, же бир конкурс болобу, же лотерея болобу, чоң белектер коюлуп, демеле шоу болуп, элдин баарынын көңүлү ошол жакта да. Анан ошол сыяктуу эле китепке, билимге, билим алууга, окуучулардын жан дүйнөсүнө, кыскасы ошол жазуу, китеп, жакшы илим модага айланса деген оюбуз бар да, китеп окуу модага айланса деген. Анан ошого жараша бир чоң аракеттерибиз бар. Көрсөм мындай республикалык деңгээлде чоң белектерин коюп, анан дагы өзгөчө азыр мисалы колдойбуз деген агаларыбыз бар.
анан эли журт өзүнөн колдоп атат да. Мисалы бир адамдан бир китеп дегенибизде ошол эгерде мисалы бир айылга 1000 китепти кайсы бир спонсор алып барып берип койсо да жакшы нерсе, а бирок качан ар бир үйдөн жок дегенде 200 сомдон 100 сомдон бирден китеп чыга турган болсо, 5тенби 10дон китеп чыга турган болсо, ал ушунчалык барктуу болот. Анан мындай ушу китепке дагы билимге да инвестиция жасаш керек деген түшүнүк пайда болот да. Анан ошол эл жакшы ачылып, колдоп берип, дагы да көп иштериңерди колдоп берүүгө даярбыз деп атат да. Анан ошол ишенимди актап, Кыргызстанды Кудай берсе жакынкы 10 жылдыкта дүйнөдөгү эң китепке өлкө болсок деген максатыбыз бар. Ага оңой эле. Ар бирибиз окусак, аң сезимге инвестиция жасасак жетебиз да, буюрса. Анан сырткары китепкөй ала тоо, китепкөй өлкө деген чоң долбоорубуз бар, табылды негиздеген. Ала тоодо 3 ай 4 айдан бери китеп окуу болуп атат. Анан ар региондордо чоң фестивалдар болуп атат. Ал жөнүндө да бир аз айтып койсоң. Максат жөн эле китепканаларды китеп жеткизип кою эмес деп эдикпи? Ошол жеткен китепканаларда китептер окулса деген максатта. Долбоорду ушул уюштуруп атып, анан Бакай Акылбековдор болуп кеңеш отуруп, өзүбүзгө бир 3 миссияны кабыл алганбыз. То есть 3 этапты тандалганбыз стратегия катарычы. Биринчиси бул китепканаларды жаңыртуу, китеп менен камсыздоо. Экинчиси бул китеп окутууну жандандыруу. Ал боюнча түрдүү иштер алып барабыз. Үчүнчүсү заманбапташтыруу. Азыркы этапта биз биринчи этап менен мындай катуу иштеп атабыз, китептер жеткизүү болсо. Ошол эле учурда азыр экинчисине дагы акырындан аракеттер башталды. Китеп оюндар болуп атат азыр. Китеп жолугушуулар болуп атат. Атап айтсак, ошо китепкөй алатуу деп башталган. Балким уккандарыңар, пикеттин эмес, китептин аянтын курабыз деп, алатуу аянтында жаштар чогулуп алып, июль айынын 9-нан бери китеп окууга уюштуруп атышат. Карачы. Пикет эмес, китеп. Бул сөздүн ээси кыргыз алфбесинин бүгүнкү кыргыз алфбесинин атасы Сулайман Рыспаев атабыз сунуштап берген да бизгечи. Жайычы тынбай окудук, күн сайын кечки 6-дан 8-ге чейин. Азыр күн суктап калгандыктан азыр Маданият министрлигинин колдоосу болуп, ошол министрликте баса белгилеп коелу. Ошол иштерибизде өтө чоң салымы бар. Министрдин өзү Азамат Капарович, Нуржит Кадырбеков, Кайрат Олжобаевдардын. Анан азыр ошол министрликтин ичинде жолугушуулар болуп атат. Жумасына 2-3 күндөн. Анан ошол иш азыр ар бир региондордо өтүп атат. Мисалы буга чейин китепкөй Нарын деген болду. Нарын мамлекеттик драма театрында 700 жаштардын арасында катышуусунда Бишкектен күчтүү спикерлер бар, семинар болду. Ошол эле учурда китепкөй Жалал-Абад деген болду. Элестетиңиздер эми. Ошол стадиондо, Курманбек стадиондо буга чейин жаштар футбол көргөн чогулуп келсе, бир гана футболго. Баягы эстрада жылдыздар келгенде ыргабыз деп чогулуп келсе, балким азыр мындай модага айланып баратат. Эрежеси эруруш. Мушташтарды көргөнгө чогулуп келген болсо, 2000ден ашуун жаштар китеп окуу үчүн, китеп майрамын өткөзүш үчүн ошондо стадиондо жакында гана өткөзүп келдик. Китеп фестивалга чогулду да. Ошол иш уланып атат азыр. Жакында ушу ноябрь айынын акырында китепкөй Баткен деген аталышта Баткенде да чоң иш-чара болгон турат. Сизге чоң рахмат. Чынында сонун кулакка да жакшы угулат экен, чынында китеп демекчи. Бакай мырза, эми сизге жыйынтыктоочу каалоо тилек өзүңүздөрдүн Кыргыздын өлкөсүндө баягы баардык жарандар көрүп жаткандыр. Бакай мырза, каалоо тилектериңизди айтып, ушул чакырык таштап кетсеңиз болот. Ошол сиздерге ыраазычылык билдиребиз биринчиден. Анан жалпы элди китеп окууга чакырабыз. Мындай жакшы максат коюш керек экен. Мисалы мурда убагында Жеңишбек Эдигеев деген агабыз жазып атат өткөн бир макаласында. Убагында баягы сиздер деле көрсөңүздөр керек чет-четин тоолордо КПСС тынчтыктын КПССке дан СССР тынчтыктын тиреги деп мындай тоолорго чейин ташкы менен аппак кылып жазып коет эле дейт. Анан элдин баардыгы ошого карап, ошого умтулуп, үмүт кылып, анан долбоорлор чыгып, анан аракет кылган багыт ошондой болуп ошого жетет элек дейт да. Азыр эми ошол чакырыктын орду бош турат, дээрлик 20 жыл, 30 жылдан бери депчи. Балким бүгүнкү көйгөйлөр ошонун эсебинен болсо керек деген сыяктуу жазат да. Анан ошол сыяктуу эле бүгүн жакшы максаттарды коелу дедик. Жаштар башташты, агаларыбыз колдоп атышат, эл колдоп атат. Мисалы, жөнөкөй эле нерсе Кыргызстан дүйнөдөгү эң китепкө өлкө болуу деген максат койду. Ошого ар бир кыргыз четте калбай колдоп берсе, окуп берсек деген. Чоң рахмат сиздерге. Ийгилик каалайлы айдайм. Мына зымыраган куш дагы деле сүйлөткүсү келди. Көп суроо бербей ушу китеп жөнүндө сүйлөп калсын деп. Бизге бир башка бир туугандар келсе, биз силе сүйлөй берчик да. Эмнеге мындай деп силерди уккубуз эле келди. Себеби окуп турган адамдан сонун чырак чыгат эмеспи? Сүйлөгөн сөздөрү бар, ордун. Урматтуу көрүүчүлөр, келгиле пикет кылбай анан көрө китеп кылалы. Бар экен окусак жетишет экен го. Кээ бирөө адам баласы акылга салат экенбиз, түгө албай Касымбеков сынган кылыч жазыптыр деп. Эгер
бүтүн кылычты жазганда өмүр бою окуп бүтпөйт элек да, окусак болот экенбиз, жетишет экенбиз. Ооба, сиздерге терең ыраазычылык.